Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Атамекен партиясынан кетүү процесси башталды. Атамекен партиясынын туусун 2020-жылдагы парламенттик шайлоодо бийик көтөргөн Рыскелди Момбеков менен Жанар Акаев мурунку кожоюну Алмазбек Атамбаевдин эшигин сагаалап, бирок Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков буларды киргизбейбиз деп ачайкырык салып турат. Атамекендин артынан депутаттык мандатка жетишкен Айсулуу Мамашева менен Эмил Токтошев дагы Атамекенден жаа бою качып, башка партияга ыктап, ынтымактын тизмесине илиниптир. Өмүрбек Текебаевдин Атамекенинен эмнеге келечекке үмүт менен карай турган жаштар кете баштады. Жаштар келечекте өлкө өнүгүшүн каалашат. Ал эми Текебаев өз капчыгынын гана өсүшүн каалагандыктан жаштар анын партиясынан кете баштады дейт байкоочулар. Административдик ресурска акчага таянган былтыркы шайлоо башаламандык менен аяктаган. Эмки шайлоодо административдик ресурс таптакыр колдонулбайт деп айтылууда. Анткени ким кызматта туруп, кайсы бир партияга же талапкерге иштесе дароо кызматтан алынып жоопко тартылат дейт бийлик. Ошого жараша шайлоочулар дагы добушун сатпашы керек. Бул жолу шайлоочуларга парламентте люстрациядан өткөрүүгө шарт түзүлдү. 36 депутатты бир мандаттуу округдан шайлоочулар түздөн-түз өкүл катары кылып шайлап алышат. Андан сырткары 54 депутатты партиялык тизме менен шайланат. Мурдагыдай партияга эле добуш берип коюу болбойт. Партиянын ичинен шайлоочулар өздөрүнө жаккан талапкерге дагы добуш беришет. Тагыраагы партиялык бюллетенге 2 белги коюлат. Партияга жана анын ичиндеги шайлоочулар өздөрүнө жаккан бир талапкерге добуш бере алышат. Мейли миллиардер болушсун же кудай болушсун, эл колдобосо депутат болушпайт. Мына эми парламентке чыныгы элдин колдоосун алган депутат келет. Мына ушундай жол менен парламентте жалпы шайлоочулар добуш берүү жолу менен люстрация кылып беришет. Булак, Назар Ньюс, Азизбек Келдибеков. Садыр Жапаровдун карындашы Лазат Нуркожоева Дүңгүрөтө туулган күнүн өткөрдү. 9 октябрда президент Садыр Жапаровдун карындашы Лазат Нуркожоева өзүнүн 21 жашка чыкканын Новотел отелинде өткөрдү. Супер ТВ телеканалынын берген маегинде эң баалуу белек iPhone 13 болгонун айтты. Андан тышкары өткөн жылы туулган күнүн Ала Тоо аянтында октябрь окуяларынын шары менен өткөнүн белгиледи. Өзүнүн Instagram баракчасына өткөн жыл анын жашоосундагы эң мыкты жыл болгонун жазган. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун карындашы Лазат Нуркожоева Мисс Кыргызстан 2020 конкурсунун жеңүүчүсү болгон. Бир жылда 3 ирет камалган Курсан Асанов күнөөсүн моюнга албай жатыптыр. Абактагы Курсан Асанов коюлган айыптардан баш тартып күнөөсүн моюнга албай жатыптыр. Төңкөрүш жасоого даярданган деген аудио записти тааныбай жатканын кабарлашты. Бул боюнча көз карандысыз экспертиза үндүн монтаждалганын белгилептир. Кылмыш иши сынабы. Айтор бир жылдан бери 3 ирет камалган Курсан Асанов кыргыз саясатындагы кызыктуу фигура катары сыпатталууда. Түрмөгө көнө түшкөнү эрктүүлүгү боюнча кеп жок. Алгандай болгон күндө да саясатка активдүү аралашууну, бийликке келүүнү болжоп жатканын билөрмандар божурашты. Бирок пиар иштеринен аксап калганы, мүмкүнчүлүгү чектелүү экени өзүн унуткартып салбайбы? Булак, Азия Ньюс. Масадыков: шайлоого катышпайм, Ата журт Кыргызстан партиясынын мүчөсү эмесмин. Буга чейин Азаттык Ата журт Кыргызстан партиясы 10 октябрда курултай өткөрүп, парламенттик шайлоо үчүн талапкерлердин тизмесин жарыялаганын жазган. Азаттыктын маалыматында тизмеге Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков, кыргыз эл артисти Бек Борбиев да киргенин аталган партиядан Азаттыкка кабарлашты деп жазылган. Ал арада Масадыков бул маалыматты четке кагып, алдыдагы шайлоого катышуу ниети жоктугун жана Ата журт Кыргызстан партиясына тиешеси жок экенин жазды. Урматтуу достор, бүгүн УА Чекит КЖ сайтында жана социалдык тармактарда алдыдагы шайлоого Ата журт Кыргызстан партиясынын катарында мени катышат деген жалган маалымат таратышыптыр. Ушуга байланыштуу алдыдагы шайлоого катышууга эч кандай тиешем жок экенин билдирем. Ошондой эле Ата журт Кыргызстан партиясынын мүчөсү эмесмин деп жазган ал. Шайлоо 2021 ынтымак партиясынан парламентке кимдер барат? 11 октябрь Бишкекте ынтымак саясий партиясынын кезексиз съезди өттү. Бул тууралуу аталган партиянын Фейсбуктагы баракчасында маалымдалды. Партия Кыргызстандын саясий аренасында жакында эле пайда болду. Партия жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышууга үлгүрдү. Жыйынтыгында азыр 11 шаардагы кеңештерде биздин өкүлдөрү иштеп жатышат.
Съезде бир катар спикерлер адамдык капитал, экономикалык көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору тууралуу сөз сүйлөштү. Партия өз идеяларын ынтымак манифестине топтоп, аны делегаттар бекитишти. Съезд ошондой эле депутаттыкка талапкерлердин тизмесин да бекитти. Анда Марлен Маматалиев менен Талант Мамытовдон сырткары бир топ белгилүү ысымдар бар. Алсак Чыңгыз Макешев, Адинай Марипова, Бакыт Тентишев, Гүлнара Ташыбекова, Алмамет Шыкмаматов, Нурболот Мирзахметов, Жаркынбек Касымбеков, Балбак Түлөбаев, Эрулан Көкүлов, Лейла Лурова, Вероника Исаева, Канат Мединуулу жана башкалар деп жазылат маалыматта. Белгилей кетсек, үгүт иштери 29 октябрда башталып, парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды аныктоо үчүн рейд жүрүп жатат. Кыргызстандын аймагында легалдуу эмес 2021 рейди башталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Иш-чараны ИИМдин экстремизм менен мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы жүргүзүп жатат. Министрлик чет элдик жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды өлкө аймагында жүрүү жана иштөө тартибин сактоого чакырды. Рейд 11 октябрдан 18 октябрга чейин уланып, ЖККнын мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү системасынын алкагында жүргүзүлөт. Булак Спутник. ИИМ Россияда 64 кыргызстандык жоголуп, 5 кишинин сөөгү табылды. Кыргызстан ИИМинин Россиядагы өкүлчүлүгүнө быйылкы жылдын 9 айында туугандары менен байланышпай калган 64 жаран тууралуу маалымат түшкөн. Алардын ичинен 5-өнүн сөөгү Россиянын аймагында өлүк каналарда табылганын ИИМден кабарлады. Өкүлчүлүк Россиянын укук коргоо органдары менен биргеликте жыл башынан бери дайынын билдирбей жүргөн 57 кыргызстандыкты тапкан. Алардын 47си быйыл изделип жаткан. Калганы былтыр изделип, бирок табыла элек жарандар болуп чыкты. 5 кишинин сөөгү өлүк канадан табылды. Дагы бир киши оорукананын жандандыруу бөлүмүндө болсо, 8 адам абакта жатканы аныкталды деп айтылат билдирүүдө. Ал эми былтыртан бери издөөгө алынгандардын 5-өө каза таап, бири түрмөдө экени белгилүү болгон. ИИМден билдиргендей, Россияда жоголуп кеткен жарандарды издөөгө алардын туугандарынын кеч кайрылышы кыйынчылык жаратат. Жарандар жакындары менен байланышты ар кандай себептерден улам үзүп коет. Алардын бири Кыргызстанда калган туугандарынын акча сурай бергенинен качуусу деп айтылат билдирүүдө. Өкүлчүлүк Россияда туугандарына кабарын билдирбей жүргөндөр тууралуу маалыматты барларга кайрылып, 79 26 890 87 00 WhatsApp номерине кабарлап коюусун өтүнөт. Садыр Жапаров Путинге көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Россиянын мамлекет башчысы Владимир Путинге Татарстандагы авиа кырсыктан каза болгондорго байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Россияда болгон авиа кырсыктан улам каза тапкандар тууралуу оор кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстандын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан курман болгондордун үй бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Бул трагедиядан жабыркагандардын баарынын тез арада сакайып кетишин каалайм деп айтылат көңүл айтуу катында. Эске салсак, 10 октябрда Татарстандын Манзелинск шаарында Л-410 учагы кулап, борттогу 23 кишинин 16сы каза болгон. Булак Наждак KG.